мыйзамсыз бюджеттен алынган акчаларды кайтаруу боюнча 3 жылдын ичинде, урматтуу биздин кызматкерлер, 3 жылдын ичинде сиздердин аракеттер менен, сиздердин кылган ишиңердин негизинде 120 миллиард сом акча кайтарылды. 120 миллиард сом акча. Бюджетибиз 550 миллиард, билесиңер, быйылкы жылкы. Так, канча кумдөрдүн акчасы болот бул? Мына кумдөр канча акча берип атат, силер канча акча берип атасыңар. Бирок бул нерселердин бардыгы мурда деле болуп келген. Биз ушунун бардыгын азыр мамлекетке топтогонго аракет кылып атпайбызбы? Мына бирок ошол эле мезгилде ОПГ боюнча айтып кетейин. ОПГнун, то есть уюшкан кылмыштык топтордун тууган уруктары боюнча дагы кайрылып айтып коеюн. Уюшкан кылмыштык топтун тууган уруктарына, мисалы ошол эле Көлбаевдин тууган уруктары боюнча биз балдарына, аялдарына, тууган уругуна тийбейбиз. Алар мыйзамды бузбаса. Тийбейбиз. Мына аялына bir restoranın surады bölü berdik. Makul restoran менен жан багыңыз деп. Машинесин сурады, аялына машинесин бөлүп бердик. 3 кызына 3 квартирасын бердик. Жашагыла, көчөдө калбашыңар керек деп. 2 баласына 2 квартирасын бердик. 2 жер участогын бердик. Bir баягы служба технический обслуживание деген анысын кайтарып бердик. То есть өзүнүн эмгеги менен, таза эмгеги менен жашасын. Бирок жанагыдай коммерциялык, башкалардан тартып алган, миллиондогон, миллиарддаган акчалары бар үйлөрдүн бардыгын же имуществодун бар мамлекетке алдык. Бүгүнкү күндө 100 миллиарддан ашык акчаны алардан алаган болсок, то есть эсептеп чыгып иретке келтирсек, ошонун 220 миллиарды уже мамлекетке өттү. В виде имущества, в виде финансовых средств, все другое. Калгандарын дагы өткүзүп атабыз, калгандары дагы өтөт мамлекетке. Ошол жерде бир эле үйлөрдөн 700 квартира бир комплекстен 60 квартира, бир комплекстен 40 квартира, бир комплекстен дагы бир 20-30 квартира, ушундай нерселер көп. Ошол кабыл алынган квартиралардын бардыгы жөнөкөй адамдарга берилет азыр. Жөнөкөй адамдарга ГИК аркылуу, государственный ипотечный компания аркылуу беребиз. Ошол олигархтар, олигарх болгондо дагы бандит олигархтар. Ошентип жакшы жашап, ар бири миллиардтан эмет эткенден көрө жөнөкөй адамдардын турмуш тиричилигин биз оңдошубуз керек. Муну айтып атышпайбы? Жанагы Панфилов районуна как раз келип калдым, айтып коеюн. Бул Азим Ройдун жери ушул жер, э? Сейди Азимов Кыргызстанга келгенде президент да кабыл алган. Мен да кабыл алганмын. Ал ошондо келип айткан: "Ай, мен болду, мен өткөндөгү мурдагы криминалдык жүрүш-турушумду токтоттум. Мен эми инвестормун. Мен акчам бар. Кыргызстанга акча салайын, ушул жерде завод фабрика курайын, ушул жерде иштейин, элге жумуш камсыз кылайын" деп айткан. Президентибиз дагы айткан: "Макул, иштегиле, жумуш камсыз кылгыла, мыйзамды бузбагыла, адамдарга зыян келтирбегиле" деп сүйлөшкөнбүз. Бирок эмне болду? Мына ошондон бери 2 жыл өттү. Ошо Азим Рой Кыргызстанга завод фабрика эмес, бир камок салган жок. Кайрадан мурда өзүнүн иштерин баштады. Элди талаптоноо, коркутуп үркүтүү, тартып алуу жана өзүнүн акчасын күчү менен укук коргоо органдарын, жергиликтүү бийлик органдарын, мамлекеттик органдарды сатып алуу фактыларын кайрадан баштады. Мына ошондо биз ага чара көрдүк. Бизге андай инвесторлордун кереги жок. Криминалдык инвесторлордун, келип бизди кайра тоной турган инвесторлордун бизге кереги жок. Азим Рой ким болуп кеткенде дагы ал жооп берет. Мыйзамдын алдында жооп берет. Ушул эле маселени мына айтып атышат. Эмне үчүн анда Акылбек Жапаров тойго барса, Камчы Көлбаевдин апасынын тоюна барса, аны жазалабайсыңар. Акылбек Түмөнбаев Камчы Көлбаевдин жанагы похоронуна барса, аны жазалабайсыңар дейт. Мен айтып коеюн. Акылбек Сөнбеков Камчы Көлбаев менен да ушундай сүйлөшүү болгон. Муну да коомчулук билиш керек. Камчы Көлбаев менен дагы, Райым Матраимов менен да ушундай сүйлөшүү болгон.
Мындан 3 жыл алдын биз бийликке келгенде айтканбыз. Коомго зыяны бар тийгизбегиле. Мыйзамды бузбагыла. Өзүңөр жашооңор менен жашагыла. Ушуга чейин тапкан акчаңарды элдин жыргалчылыгына жумшагыла деп шарт койгонбуз. Алар ошого макул болгон. Башында алып келип аларды камаганбыз. Алар ошо керектүү суммасын мамлекет төлөп берип, мисалы Матраимов менесинде бар, где-то 2 миллиардтай төлөп берди окшойт. Камчы Көлбаев дагы жок дегенде bir 1 миллиардка жакын төлөп берди окшойт. Так, төлөп беришип, кайранан жашап атышкан, иштеп атышкан. Бирок акыркы 1 жылдан бери кайра күчөп кетишти. Акыркы 1 жылдан бери мурдагыларын кайра башташты. Кайра тоной башташты. Коркута башташты. Баягы эле өздөрүнүн мамлекеттик кызматтагы байланыштары менен мамлекетке зыян келтире башташты. Таможняга зыян келтире башташты. Мына Еркештам тарапты. Еркештам да бизде Кытайдан өткөн чоң пост бар. Ошол жерде Матраимов кайрадан контроль кыла баштады. Өзүнүн жанагы таможниктерин коюп акча чогулта баштады өткөн машинелерден. Кой десек, эскертсек, мыйзам чегинде жаша десек, болбосо биз эмне кылышыбыз керек? Жалбарышыбыз керекпи? Андай болбойт. Биз мамлекеттик кызматкербиз. Биз мамлекет үчүн жашап атабыз. Мамлекет үчүн иштеп атабыз. Кудай буйрса, мен азыр ушул жерде турганда, пока я жив, не будет никаких против государственных деяний от имени ОПГ, коррупционеров и других. Этого я не допущу. Мына тил албай коюшту, биз аларды жазалап атабыз. Акылбек Сөбековдун тойго барганы боюнча ал 5 жыл мурда барган экен. Айтып атпаймынбы? Вот Көлбаев менен мен деле таанышмын. Тааныш болгом. Мен деле жолукканмын. Акылбек Сөбеков 5 жыл мурда тойго барган, ал тааныш болгон. Бирок мына 3 жылдан бери биз менен иштеп атат, эч кандай байланышы жок, эч кандай сүйлөшүү жок. Эгерде Акылбек Сөбековдун ОПГ менен байланышы болсо, Көлбаев менен байланышы болсо, кандай бир операциялар жасаса, же чогуу жүрсө, чогуу отурса, чай ичсе, анда мен ал кишини жоопко тартууга даярмын. Түмөнбаев, Акылбек Түмөнбаев, анын похоронуна барды деп айтып атышат. Эмне үчүн аны жоопко тартпайсыңар деп. Эмне үчүн тартпайбыз Акылбек Түмөнбаевди жоопко? Акылбек Түмөнбаев эл шайлаган депутат. Ошол жерден эл шайлай берген. Эл кандай депутатты шайласа, биз ошол депутаттар менен иштеп атабыз. Бирок аларды да тазалаганга аракет кылып атабыз. Акылбек Түмөнбаевди бүгүн эле барып мандатын тапшыртып, же болбосо иштен кууп жибере турган адам эмес экен, аны эл шайлаган. Эгерде Акылбек Түмөнбаевдин ордунда кайсы бир чиновник болгондо, мамлекеттик кызмат иштегенде 1 сааттан кийин жумуштан алдырмакмын. 1 сааттан кийин жумуштан кетмек ошолчу. Аны өзү четсин. Өзүнүн оюна, өзүнүн как говорится, уят сыйытына коелу. Эгер өзү кетем десе кетип калса, өзү дагы жакшы болот. Жок, мен мындан арда иштейм десе, аны да өзү билсин. Бирок Акылбек Түмөнбаевдин бүгүнкү күндө ошол Көлбаев менен байланыштар чыга элек. Чыккан эле күнү мен кылмыш ишин козгоймун. Азырынча чыга элек. Эгерде Акылбек Түмөнбаевдин ошол Көлбаев менен байланыштары бар, кылмыш кылган маселелери боюнча маалыматтар болсо бергиле. Бүгүн эле кылмыш ишин козгойбуз, бүгүн эле начнем привлекать к ответственности. Ошондуктан эч кимге эч кандай мындай никому никаких пощад не будет отныне. Не будет. Особенно государственным чиновникам, которые имеют связи, имели связи, устойчивые связи с ОПГ, коррупционным деянием и все другим. Вот вчера было снято с должности первый заместитель губернатора Ольской области. Взято под охрану, под стражу мэр города Узген. Так, и дальше больше. Таким образом мы наведем порядка, ребята. Мы вместе с вами наведем порядка. Боюнча суралымчы болбосо бир байланыш болушу мүмкүн, же андай эмеспи? Эми бир нерсеге байланышы бар үчүн кетти да, жөн кетпеди да. Эми айтып атпайм, ал президенттин кабыл алган чечими, биз аны талкуулабайбыз. Базардан баар таап байыгандардын айрымдарына гана жакпаган ЭТТН. Сизден суранабыз, патент темасын калтырып берсеңиз.
Патентке канактап өжөрлөнгөндөрдүн өздүк мүдөөсү эмне да негизги себеп кандай? Только верх айсберга они показывали для налоговиков, остальная часть находилась в неучтенке, да? ЭТТн өзү эмне да бул система бир бизде ганабы? Bir sekundanın içinde bir furanı skanerlep koyup автоматтык түрдө ЭТТни түзүп коет да. Азыр дүйнө жүзү боюнча ошондой системалар иштеп. Эсти оодарчу болду деген ЭТТн эми мындан ары кандай шарттарда иштейт? Бир ушул учурда бир нече ушундай талаптар биригирип кыйынчылык жаратты. ЭТТнде этектен тарткандардын артында ирденген ири контрабандисттер турабы? Саламатсызбы, сиз УТРКнын жаңы заман маалыматтык аналитикалык программасын көрүп баштадыңыз. Алдыда ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Эгемендик алган акыркы 30 жылда Кыргызстан намыстансак да, ардансак да ачык айтканды үйрөнүшүбүз керек. Контрабандалык өлкө болуп калыптанды. Мына ушундай мамлекеттик бажы пакеттеринен миллиарддаган товарлар жашыруун аткезчилик менен өткөрүлүп, жыйынтыгында ири контрабандалык базарлар түктөлдү. Экономика көмүскө нукка кептелди. Ал эми аткезчилик менен өткөн жүктү ооздуктоого ошол учурда өкмөттүн күчү да, даремети да чектелди. Только верх айсберга они показывали для налоговиков, остальная часть находилась в неучтенке, да? Өлкө базарлары эсеп чоту жок товарларга толду. Мамлекеттик система аларды көзөмөлгө алууга алсыздык кылып, экономикага бир аз да болсо пайда келип турсун деген максат менен аргасыз патент системасын киргизди. В 2008 году принят был в системе, патентной системе, да, там было. Но сразу хочу сказать, я и тогда был против. Почему? Потому что патентная система позволяет уходить, в принципе, от налогов. Патентная система. То есть вы платите там сколько, 500 или 1000 сомов, и вы можете сколько хотите делать оборот. Патент системасы контрабандисттерди гана байытты. Жолдорубуз чыртык, бирок көчөлөрүбүз миллионду чапчыган жыптар, заңгыраган хан сарайларга толду. Мамлекет салыктан күчтөнөт, белдүү өлкөгө айланат. Бирок бул түшүнүк акыркы 30 жылда бизде өгөйлөндү. Ал эми президент Садыр Жапаров бийликке келген соң салыксыз эч качан мамлекет күчтөнө калбастыгын ачык айтып, элде болсо салыктан салым кошууга чакырды. Өлкө казынасынын кирешесин арттыруунун натыйжасында 2020 жылдын октябрынан тартып бүгүнкү күнгө чейин жалпысынан 193 социалдык объектинин курулушу менен оңдоп түзөө иштери республикалык бюджеттин эсебинен бүтүрүлдү. Президент жана анын командасы жаңы салык реформасын иштеп чыгып, символикалык төлөм болгон патентти жокко чыгарып, ККМ, ЭТТн, СФ системасын жолго коюуга өттү. Мамлекет башчынын өлкөдөгү көмүскө акчаларды ачыкка чыгаруу саясаты албетте контрабанда ташып көнөтүшкөн көмүскө байларга жагып кеткен жок. Өлкөнүн ири кичи базарларында майда чүйдө баш көтөрүүлөр башталды. Почему я должен с одной куртки просто так отдавать 500 сом государству? Айрым экономист жана эксперттердин айтымында Кыргызстанда көмүскө экономика 70%дан ашып кеткен. Ал эми базарлардагы айрым ушундай нааразычылыктардын артында кошол ири контрабандисттер тура тургандыгын белгилеп жатышат. Ал эми президент Садыр Жапаров мындай тукурма каршылыктардын төркүнүн түшүнүп жетип, жалпы соода жүгүртүүсү 8 миллион сомго жетпеген Тордой жана Кара Суу сыяктуу ири базарлардын соодагерлерин ККМден бошотуп койду. А биз силерге карапайым элге мына мен былтыр келгенде айткам, эгерде ККМ кире турган болсо 8 миллион сомдон товарың ашпаса товар оборотуң 1 тыйын төлөбө, патент да калба дегенбиз. Патент да алба, эч отчет бербейсиң, ушундай кылды. Өлкө башчы Садыр Жапаров бул саясий чечими менен базарлардагы ирденген контрабандисттердин азгырыгынан карапайым соодагерлерди сууруп чыгып, массалык манипуляцияны убагында жайгарып калды. Учурда стратегиялык базарларда салык бир топ эле жумшартылды. Товар жүгүртүүдөн 0,1%, бул деңизден бир тамчы десек да болот. Бирок ага карабай дагы деле патентти талап кылгандардын талабы тыйылбай турат. Элдин атынан сизден суранабыз. Мына 30 жылдан бери иштеп келаткан патент системасы элге жаккан ушул эле патент системасын калтырып берсеңиз.
айрым ири импортер жана дүң соода менен алектенгендер такыр жоюлсун деген ЭТТН өзү эмне да ал бир бизде гана иштейби? Ар бир ишкерден акыркы баягы керектүүгө чейин ки жолун карап билүү да. Ар бир өкмөт кайсы жерден товар келип, кайсы жерден сатылып, кимге сатылганын билгенге керектүү система. Бир сөз менен айтканда, ЭТТН бул ачыктык, экономиканы толук көмүскөдөн суруп чыккан система. Маселен, сиз Кытайдан цемент ташып келмей болсоңуз, кандай товар, канча сомдо, канча көлөмдө, кимден алганыңыз, аны кайсы айдоочу кандай фура менен ташып барып, кимге канча сомдон өткөрүп бергенине чейин ачык көрсөтүп турган электрондук товардык транспорттук коштолмо кагаз. ЭТТН эркин рынокто жашаган өлкөлөрдө эбак эле калыптанган салыктык система. Бирок бир аталышы гана башкача. СМР. Бул жакта Европада бизде ошо Кыргызстанда ЭТТН дейткен, бул жакта СМР дейт. Ошол СМР менен иштешебиз. Мисалы, бир мамлекеттен башка мамлекетке жүктү алып бара жатканда. Ал СМРдин ичинде эмнелер жазылат? Биринчи пунктунда ошол товар кайсыл жерден чыкты, кайсыл фирмадан чыкты, кайсыл мамлекеттен ушу дареги толук жазылат да. Ал 3 экземпляр болот. Бирөөсү ошол товарды чыккан жакта калат. Экинчиси менде, үчүнчүсү ошол товар кайсыл жакка бара жатат, ошол үчүнчү жакка алып барылат да. А дүйнө ЭТТН СМР отчету менен иштесе, анда бизде бир патентке гана ыктап, ЭТТНди эч көргүсү келбей өжөрлөнгөндөрдүн өзөк мүдөөсү эмне да негизги себеп кандай? Мына паспорту жок киши көчөдө жүрсө милицияны көргөндө качат. Контрабандный товарда ошондой, мени кармап албасын деп ал көмүскөдө бекинип жатат. Анан ушул жерде ошол жерде анан патент ошо контрабандный товарга жардам берет. Анан баягы ишкер патент алат дагы, анан патент аркылуу 2000-3000 сомго патент сатып алат дагы, анан миллион, 10 миллион, 100 миллионду контрабанда товарды ошо патент аркылуу жарыкка чыгарып анан сатып. Патент ошондо контрабанданын бир тууган ийниси. Ошон үчүн баягы президентибиз Дордой барганда айтып атышпады, биз патент менен иштейбиз депчи. Бизге бериңиз, патент эле жакшы деп аткан сөз, ошо биз контрабандный товарыбызды сатып алалы деген сөз алчы. Кээ бир ишкер жана бизнес аналитиктер ЭТТН көйгөйүн толук контрабандисттерге байлоо да туура эмес деген пикирди карманат. Алар көпчүлүктүн ызылдап чыкканын ЭТТНдин ички системасындагы ыңгайсыздык менен байланыштырат. Биздин бизнесмендер ошого даяр эмес экен. 10 миңден ашык түрүн киргизип таштап, жанагы ошо товардын транспортун накладая деген. Баягы виртуалдык склад дегенди киргизип, башка болуп, элдин башы айланып, анан ошо салык кызматкерлери өзү түшүнбөй эле аябай эл кыйналып кеткен болчу. ЭТТНдеги мына ушундай ызычуулар өкмөттө отурган чиновниктерди да дагы бир сыйра ызылдата түштү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев ЭТТНден өкмөт баш тартпай тургандыгын таккесе билдирди. Ал арада президент Садыр Жапаров да салык саясаты боюнча позициясын дагы бир жолу ачыктады. Салык элдин жонунан кайыштилгендей болбошу керек. Президент Садыр Жапаров жакында эле министрлер кабинетинин жаңы дайындалган төрагасы Адылбек Касымалиевке жана салык кызматынын жаңы дайындалган төрагасы Алмамбет Шыкмаматовго ЭТТН боюнча тез арада тыкыр анализ жасап, бул ыкманы ири товарларга гана калтыруу мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү тапшырган. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов ЭТТН элди кантип жүдөтүп жатканын жеринен билүү үчүн алгач Ошто соодагерлер менен жолукту. Соода кандай өтүп атат? Сиз кайсы режимдесиз? Жанагы особыйдагы жанагы градация боюнча. Каякта салык? 8 миллионго чейин. 8 миллионго чейин. 3,5 миңден туруп жатат. Айына 3,5 миң сом. Жылына 45 миң сом. 42 миң сом примерно. Бааларга таасир эткен жокпу? Себестоимостько туруп. Салык кыйнаган жокпу? Азыркы режимиңер мындай, азыркы салык өлчөмү туура элеби? Башка салыкчы Оштогу ишкерлер менен ачык сүйлөшүп, ЭТТН орто чакан бизнеске жоюла тургандыгын билдирди.
жалпы жонунан айтканда агайын туугандар, ЭТТ маселеси жоюлду десек болот. Болгону калды жана чоң крупныйга. Биз баягы айттык го, балыкты көрүп турабыз депчи. Чоң балыктарды көрүп турабыз, аквариумдан көргөндө. Бул 5 наименование. Сигарет, арак, дары, нефть. Ушулардан болот жанагындай. Ал эми жанагы орто жана кичинекей бизнесмен, силер ишкерлер. Кээ бирлер бар жаңыдан жасап атат, кээ бирлер арам окат кылып жүрөт, кээ бирлер кредитин жаба албай жүрөт. Мына ошолордукун ушундай машакат деп кое алам. Ошо ЭТТ аларды бошотуп атабыз. Бирок болгону учок керек. Алмамбет Шихмаматов оштон кайтып эле Бишкекте да бизнес чөйрө менен ачык форматта ар кандай жолугушууларды көткөрүп, ЭТТНдин бизнести муунтуп жаткан башка себептерин да изилдегенге кызыкты. Атамекенди көндүрүүчүлөр башкы салыкчыга ЭТТНдин ишкерди жүдөткөн негизги факторлорун санап берди. Биз кагаздан башыбыз чыкпай эле отурабыз. Салык системасында документтер кайталанма. Убактыбызды жөн эле бюрократияга кетирип жатабыз. Салыкчылар өзлөрү да кандай толтурганды бизге түшүндүрүп бере албай койду. Көп компанияларга негизсиз айып салынды. Электрондук эсеп фактураны сатып алуучу четке кагып кое алат. Бирок товар жеткирүүчү болсо кабыл алуусу керек. Кампага келген эсеп фактураны болсо кайтарып жибергенге болбойт. Мына биздин башыбыз ушул жерден катып турат. Ушул сыяктуу буга чейинки салыкчылардын ката кемчиликтерин эми Алмамбет Шихмаматов баштаган жаңы команда кантип оңдогону турат да алдыда ЭТТНде дагы эмнелер өзгөрөт. Эки чоң базардан тышкары бардыгы бирдиктүү салыкта. Ошол башка ишкерлерге сатса, анда же 0,1, 0,5, 1% дагы ошол ишмердүүлүк кылат. Демек, алар бирдиктүү салыкта дагы ошо отчетторун электрондук түрдө бериш керек. Анан ушул жерде аябай көйгөйлүү маселе чыгып, биз азыр ушул жерин бир карап чыгып атабыз. Башкы салыкчынын орун басарынын сөзүнө таяна турган болсок, базарда отургандар мындан ары ЭТТНден толук бошотулат. Бирок бул салыктан кутулду дегенди түшүндүрбөйт. Ички рыноктан да ЭТТН эч алынбайт. Өндүрүш жана импорт кылган ишкерлерге ЭТТН талап калып атат. Демек, ошол жумуртка чыгарган бул жерде фабрика болсо, ошко кандай бир дүкөнгө сатабы же башка ишкерге сатабы, бул жерде ЭТТНди кылыш керек. Ал эми Дордой жана Кара Суу сыяктуу базарлардан товар алып, анан аны шаар ичиндеги ири соода борборлорунда саткан жарандар кандай ыкмада мындан ары иш алып барат? Бүт ошол каргадагы ошол базарга чейин маселесин чечип, базардан болсо, мен жана айтып кеткендей ЭТТН жок, бирок же электрондук эсеп фактура, же жөнөкөй кагаз түрүндө эсеп фактураны беришет. Учурда салык саясатын иретке келтирүү, жөнөкөйлөштүрүү боюнча атайын жумушчу топ иштеп турган чагы. Алар буга чейинки катачылыктын баарын изилдеп чыгып, ушул айдын аягына чейин өлкө башчыга сунуш менен келиши керек. Ишкерлер менен тыгыз иштешкен. Экономисттер ачыктыкты бажы бекеттеринен баштап, санарип ыкмалар менен салыкты жөнгө салуу эң жемиштүү болот деген сунуштарын айтат. 1 секунданын ичинде бир фураны сканерлеп коет, автоматтык түрдө ЭТТН түзүп коет да. Азыр дүйнө жүзү боюнча ошондой системалар иштеп атат. Качан өндүрүлгөн, ким жооптуу, кимге баратат, толук маалымат жиналып калат. Ушул системалар иштелип чыккан. Алар биздин административдик иштерди кымбаттатат туура. Бирок элдин жашоосун